Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын максаттарынын бири өлкөдө баалардын туруктуулугун камсыздоо болуп саналат. Бул максатта кандай чаралар көрүлүүдө? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбеткул кызы менен талкууламакчыбыз. Саламатсызбы, Айнура? Саламатсыздарбы. Мына жакында эле Улуттук банк эсептик ченди жогорулатты жана мындай акча кредит саясатынын катаалдашына эмне себеп болду? Сурооңузга рахмат. Улуттук банк ноябрь айынын аягында эсептик ченди 11%га чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Негизи бул чечимдерди кабыл алууда мен айтып кетейин дедим эле, чоң комплекстүү анализ жүргүзүлөт. Биринчи иретте тышкы факторлорго, дүйнө жүзүндөгү инфляциялык тенденцияларга, экономикалык жагдайларга баа берилип, ошондой эле биздин өнөктөш өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстан, Россия биздин соода өнөктөш өлкөлөргө талдоолорду жүргүзүп, анын негизинде ошондой эле ички факторлорду эске алуу менен анын негизинде чечим кабыл алынат. Бул чечимди кабыл алууда азыркы учурда биз көрүп турабыз, тышкы чөйрөдө азык түлүк товарлар рыногунда дүйнөлүк баалардын өсүшү байкалууда. Ошондой эле биздин өнөктөш өлкөлөрдөгү инфляциянын деңгээли жогору деңгээлде болуп турат. Бул факторлор негизинен биздин ички рыноктогу бааларга дагы таасирин берет. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасы ачык кичи экономика болгондуктан көбүн эсе биздин керектөө себетиндеги, калктын керектөө себетиндеги көбүн эсе товарлар импорттолуп келгендигине байланыштуу түздөн түз тышкы факторлор биздин экономикадагы бааларга таасирин берет. Цифралар боюнча айтып кетсем, азыркы учурда инфляциянын деңгээли 14 ноябрга карата инфляциянын деңгээли 8,9%га жетти. Жыл башынан болсо, бул жылдык маанидеги инфляция, ал эми жыл башынан берки инфляция 7,3%ды түзүп турат. Биз түзүмүн караган болсок, азыркы учурда инфляциянын азык түлүк эмес жагындагы баалар көбөйүүдө. Анын негизги кесепети болуп, бул күйүүчү майлоочу товарларга баалар өсүшүн көрсөтүүдө. Ошондой эле азык түлүк товарындагы түзүмүндөгү товарлар азыр орточо деңгээлдеги өсүштү көрсөтүүдө. Негизи эле ушул боюнча, баалар боюнча айтып кеттиңиз. Негизи баарыбыз эле байкап турабыз, Кыргызстанда баалардын жогорулашы байкалууда да. Буга өбөлгө түзгөн факторлорду атап кетсеңиз. Факторлор жөнүндө айтып кетсем, мен жогоруда белгилеп кеттим. Тышкы факторлор негизинен көбүн эсе таасир берип атат азыркы учурда дүйнөлүк азык түлүк рынокторунда негизги товарларга баалардын өсүшү көрсөтүлүүдө. Ал өсүмдүк майына баалар жогорулап турат, кумшекерге баалар жогорусун көрсөтүп атат. Ошондой эле дүйнө жүзү боюнча эттин баасы кымбаттаашын көрсөтүүдө. Андан тышкары биздин өнөктөш өлкөлөрдөгү жагдай жөнүндө сөз кылган болсом, азыркы учурда Казакстан Республикасында дагы баалар жогору деңгээлде сакталып турат. Буга байланыштуу Казак Республикасынын Улуттук банкы дагы өзү акча кредит саясатынын жагдайын катуулаткан. Ал эми инфляция деңгээли жөнүндө сөз кылган болсом, Казакстанда азыркы учурда инфляциянын деңгээли 12,6%ды түзүүдө. Ошондой эле Өзбекстанда инфляциянын деңгээли 7,8%да турат. Негизги биздин өнөктөш өлкө болгон Россияда инфляциянын деңгээли 7,7%да түзүп турат. Бул деңгээлдер алардын максаттуу көрсөткүчтөрүнөн, инфляция боюнча максаттуу көрсөткүчүнөн жогору болуп турат. Мен жана айтып кеттим го, импортталган товарлар бизге келгендигине байланыштуу ал чөйрөдөгү баалардын деңгээли биздин экономикага дагы трансформацияланып берилүүдө. Азыркы учурдагы негизги фактор болуп, бул күйүүчү майлоочу майга болгон баалардын жогорулошу белгиленип келип биз байкап турабыз. Кыргызстан ичиндеги жагдайды эске алган болсок, жыл башынан бери бензиндин баасы 17,3%га жогорулаган, дизель отунунун баасы 13,4%га жогорулаган. Бул жагдайда
азыркы учурда Улуттук банк башка мамлекеттик органдар менен биргеликте, кабинет министр менен биргеликте өз сүйлөшүүлөрдү, чараларды жүргүзүп келүүдө. Биз күтөбүз орто мезгилде бул жагдайлар, бул чаралар өз эффектисин берет деп. Өлкөбүздөгү ички факторлор деген да бар, бирок алардын инфляцияга берген деңгээли орточо деңгээлде сакталып турат. Ал ички факторлор жөнүндө сөз кылсак, азыркы учурда биз көрүп турабыз, калктын айкын эмгек акысы өсүүдө. Таза реалдуу эмгек акынын өсүшү жыл башынан бери 9 ай ичинде 10% жогору болду. Ошондой эле акча которуулардын тенденциясы оң тенденциясын көрсөтүүдө. Алар дагы калктын керектөөсүнө таасир берет. Ошону менен бирге биз азыркы учурда экономикадагы ички керектөөнүн жогорулашын көрүп турабыз. Бул дагы инфляцияга өз таасирин берүүдө. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, акыркы 3 жылдан бери электр энергиясына болгон баалардын тарифтери кайра каралып чыгып атат. Булар дагы кыйыр таасирин инфляцияга берүүдө, бирок негизинен алганда ички факторлор азыр орточо деңгээлде бааланып турат. Негизгилери болуп, бул жана жогоруда айтып кеткендей тышкы факторлор болууда. Эсептик кичендин жогорулашы менен айрым маалымат каражаттар жазып чыкты. Эми кредиттин пайызы жогорулашы мүмкүн, деги эле кредит берүү катаалдашы мүмкүн депчи. Негизи эле ошо эсептик кичендин өзгөрүшү кредит жана депозит тармагына кандай таасирин тийгизет? Улуттук банктын акча кредит саясатынын шарттарын катуулатылганы негизгиден биринчи иретте өлкөдөгү инфляциянын деңгээлин кармап туруу болуп саналат. Бул негизги азыркы биздин максатыбыз. Жогоруда мен айтып кеттим, тышкы факторлор азыркы учурда күчөп турат. Бул учурда биз акча кредит саясатынын шарттарын катуулаттык. Бул өз учурунда макроэкономикалык стабилдүүлүктү кармоого, сактоого өбөлгө түзүп берет. Ал эми депозиттик анан кредиттик рынок жөнүндө сөз кылган болсом, биздин чечимдер түздөн түз азыркы учурда банктар аралык акча рыногу деп коебуз. Ушул банктар аралык рыногуна таасирин берет. Биз көрүп турабыз, биздин пайыздык саясатыбыз ал жакта жакшы өзүнүн таасирин берүүдө. Ошондой эле депозиттик рынокто биз жагдайды туруктуу кармап туруудабыз. Биз азыр көрүп турабыз, калктын топтоолору банк системасында жогоруласын көрсөтүүдө. Алардын көлөмдөрү кыйла жогоруладу. Азыркы учурда депозиттердин объемдору көлөмү азыркы учурда 800 миллиард сомго чейин жетти. Жыл башынан бери 35% жогору өстү. Бул эмнени көрсөтүп турат? Бул Улуттук банктын кабыл алган чаралары калктын топтоолорун банк системасында сактап туруп, ошону менен аларды нарсызданып кетпешине жол бербөөгө биринчи ирет таасир берүүдө да. Ал эми кредиттик рынок жөнүндө сөз кылган болсом, кредиттөө азыркы учурда оң тенденциялар менен кетүүдө. Экономиканын кредиттөөшү банктар тарабынан улантылууда. Биз көрүп турабыз, экономиканы кредиттөөнүн көлөмдөрү банк системасы тарабынан өсүүдө. Азыркы учурда биз көрүп турабыз, жыл башынан бери кредиттердин көлөмү банк система кредиттик портфели 40%-га өскөн. Ал эми көлөмдөрү жөнүндө сөз кылган болсом, 477 миллиард сомун түзгөн. Бул жерде көрүп турабыз, кредиттердин долларлашуу деңгээли дагы түшүүсүн көрсөтүүдө. Ал эми пайыздык чендер жөнүндө сөз кылган болсок, азыркы учурда пайыздык чендердин өзгөрүүсү байкалган жок. Тескерисинче биз көрүп турабыз, негизги экономиканын тармактары айыл чарба, өнөр жай, курулуш, соода саттык тармактарына кредиттерди берүү улантуусун көрсөтүүдө. Алардын өсүш темптери оң жогору болуп тургандыгын белгилеп турабыз. Мен айтып кетет элем, биздин
пайыздык саясатыбыз кредиттик рынокко бир нече убакыттан кийин гана өз таасирин берет. Бирок ошону менен эле бирге белгилеп кетчү нерсе, биз инфляцияны оздуктоп аны кармап турганыбыз дагы пайыздык чендерди жогорулап кетпешине таасир берет. Элдин кызыгуусун жараткан темага маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат сиздердин сурооңуздарга дагы. Маегибизди жыйынтыктап жатып кошумчалап кетер элем. Акча кредит саясаты тууралуу кененирээк маалымат Улуттук банктын расмий сайтында бар. Ошондой эле биздин социалдык баракчаларыбызга жазылыңыз. Жаңылыктардан кабардар болуңуз.